Орозодо болуп жатканы өкүнүчтүү. Президент Садыр Жапаров жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу билдирүү жасады. Мамлекет башчынын айтымында күчөп жаткан чыңалуу жана аны боордош араб өлкөлөрүнө да тийгизип жаткан терс таасири бизди тынчсыздандырууда. Конфликт руханий тазалануунун, кайрымдуулуктун, кечиримдүүлүктүн жана өз ара сый урматтын айында, ыйык орозо айында болуп жатканы абдан өкүнүчтүү. Биз аймактагы элдер менен бирге жай турмушта күн кечирген элдин арасында көптөгөн жарандар курман болуп жаткандыгына байланыштуу. Алардын жакындары менен туугандарынын орду толгус кайгы муңун тең бөлүшөбүз. Мындай апатка алып келген аракеттердин баарын айтпайбыз. Биз Кыргыз Республикасынын буунун уставына жана таанылган эл аралык укук принциптерине ылайык аймактагы кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча дүйнөлүк коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүүнү жактайбыз. Ошондой эле тараптарды сабырдуулукту карманууга, согуш аракеттерин дароо токтотууга жана кырдаалды тынчтык жолу менен гана чечүү үчүн конструктивдүү диалогко тезирээк кайтып келүү үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрүүгө чакырабыз, деди Садыр Жапаров.